Оорулардын ичинен эң көп тараган илдет бул геморрой оорусу деп аталат. Мунун себеби заман өнүгүп, элдер жалаң техника менен бир жерден экинчи жерге барып, аз кыймылда болуусу дешет адистер. Геморрой оорусун алдын алыш үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Дарылоо жолдору бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Бул ден соолук программасы ЛТР каналында түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, адиске сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 03222 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиябызга келген кадырлуу конокту мен сиздерге тааныштырсам. Оторбай Райымбеков, Санжар Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун түштүк филиалынын директору, медицина илимдеринин доктору, профессор. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын проктология бөлүмүнүн жогорку категориядагы дарыгери. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач эле адаттагыдай дал мына ушул биз сөз кылуучу геморрой илдети жөнүндө айтып берсеңиз. Деги бул кандай оору? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Алгач сиздерди быйылкы жаңы жылыңыздар менен куттуктап, сиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, бакубат турмуш жана ушу үй бүлөңүздөр менен бактылуу жашооңуздарды каалаймын. Экинчиден, ушу ЛТР телекомпаниянын ден соолук бөлүмү акыркы мезгилдерде биздин Кыргызстандагы жарандарды ден соолукка үгүттөп, ушу оорунун алдын алууга үгүттөп, жакшы мындай маанайда передачаларды берип атат. Сиздерге да рахмат. Ушу элдерибиз ушуну туура түшүнүп, жакшы бир натыйжага тыянак чыгарса экен дейбиз. Эми геморрой оорусу боюнча, бул геморрой оорусу медицина тармагындагы проктология бөлүмүнө кирет. Проктология бөлүмү бул прямая кишка, түз ичеге же болбосо көтөнчүктүн оорулары. Бул өзү болгону бир 7-8 оору бар, кеңири тараган. Вот ошол ооруларды дарылоо үчүн илгерки Советтер Союзу мезгилинде бир институт болгон. Институт проктология деп дарыланган. Себеп дегенде бул оору өзү